Арыбаңыздар, туугандар, чет мамлекетке барганда көп эле байкайт болушуңуздар керек. Адамдар үйлөрүнө же болбосо унааларына мамлекеттик тууну илип алышат. Бизде мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамда мамлекеттик тууга байланыштуу атайын беренелер бар. Ага ылайык, мисалы, президенттин резиденциясында, жогорку кеңеште, жогорку сотто жана башка органдардын имаратында туу илинип турушу керек. Андан тышкары жарандар дагы үйүндө же болбосо унасына илип алса болот. Бирок качан? Майрамдарда же болбосо коомдук же кандай бир спорттук иш-чаралар өткөндө илишсе болот. Башка учурда эмес. Мен ойлойм, мыйзамга өзгөртүү керек. Ансыз деле жарандар унасында же болбосо үйүндө ээленип турган желектер кездешет. Ошону мыйзамдаштырып коюш керек. Негизи эле жарандар жалпы эле өлкөбүздө, шаарыбызда желекти желбиретип илип алышса, мен ойлойм, бул мыкты көрүнүш. Болгону шарты менен болуш керек. Өңү өчкөн, же болбосо айрылган, же болбосо мыйзамдын талаптарына туура келбеген тууларды колдонбош керек.